Доброе утро, уважаемые. Аржмел жоопкерчилиги чектелген коом 1998 жылдан бери иштейт. Алгач нан жана нан азыктарын чыгарган. Учурда Ноокат районунда алмадан соок чыгарат. Эми Ош шаарында да мөмөнүн бардык түрүн кургатып как даярдай баштады. Кыш жакындап мөмө жемиштер калбаган үчүн цех бир гана алманы кургатууда. Кургатуу үчүн 5 адам ишке тартылган. Алардын бири Алтынбек Сыргабаев. Ал цех ачылган күндөн бери иштейт. Алтынбек жумушу оордуна даттанбайт. Анткени жумушуна жараша айлык маяны алат. Жакшы, аябай жакшы. Өз жериңде иштеп атасың. Айлыгы да аябай жакшы. Эч жака барбай, алыскы жерге барбай. Бала чакаң, ата-энең жаныңда. Айырмасы бар. Дегенибизге аз эле убакыт болду. Жаңы Кудай буйруса келечекте чоң ишкана болот. Сок чыгара турган ишкана болот. Азыр мына силер көрүп аткан цехтер бул биринчи кургата турган сушильный деп айтылат орусча. Кургата турган цех. Алгач алманы жууп алышат. Жууп алган мөмөнү кыркуучу аппаратка салышат. Ал жерден даярдалган алма туздуу сууга жуулат. Анткени туз алманын өңүн жоготпойт. Андан соң дароо кургатуучу аппаратка жөнөтүлөт. Бул жерде 18 саат ичинде алма кургап даяр болот. Ишкана азырынча продукцияны ички рынокко эле чыгарууда. Кийинки жылдан чет өлкөлөргө да экспорттоону пландашууда. Негизинен план биз эми бул жумушту баштаганда эле бизге мына Министерство экономикадан бизге направление берген. Ошол Россия жана Казакстан мамлекеттеринде ушул кургатылган фруктларга талап күчтүү болгондуктан биз ошол направление алып ошол жака даярдап атабыз. Учурда цех алманы гана кургатууда. Жаз келери менен мөмөнүн бардык түрүн кургатууга өтүшөт. Цехти ачууга $240 миллион сарпталган. Ал USAID-тин Агро Горизонт долбоору менен Аржмел жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосундагы өнөктөштүктүн негизинде ишке кирди. Ишкана бүгүн расмий түрдө ачылды. Феруза Ашимбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.